Акыркы учурда атайын репортаж программасы өз ишинде кескин сынга өткөнү, өлкөдө коррупция күч алып, тиешелүү кызматтардын баарында мыйзам бузуулар орноп, иш жүрбөй калгандай маанай топтолгонунун негизи болгонуна карабай, жылт эткен жакшылыктын шооласын издегенге аракет кылганга шарт издейбиз. Өлкөдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги орноп, бийлик тутуму калыптанып калды деп 30 жылдан ашык алар жергиликтүү маанидеги ар кандай маселелерди чечип келгенинин да жакшы жаманын аралаштырып чагылдырып жүрдүк. Бирок маселенин төркүнү биздин коомубузда жергиликтүү жамааттар, коомдоштуктардын түзүлбөгөнү мындан 30 жыл мурун өлкөгө үлкөн реформа болуп келген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин кендирин кескен тоскоолдук болгонун ачык айта турган сааттын келиши ушул бүгүнкү репортажыбыздын темасы боло алганы. Мынау жерлерде ушундай болуп акыбалын жатканын бизге ушу жергиликтүү элдер өзү тартып жүрөт. Жергиликтүү элдер, журналисттер жүрөткөн. Журналисттерге рахмат. Ошо жергиликтүү элге рахмат. Ушунун баарын айтып деп көрсөтүп атат. Калктуу конуш дейбиз. Жергиликтүү калк менен жергиликтүү жамаат деген түшүнүктүн айырмасын ажырата билбегенибиз өз алдынча башкаруу, өз алдынча уюшуу, өз ара жардам, өз алдынча каржылоо маселесинин мыйзамдаштырылбай калганында болуп жатпайбы? Өлкө башчыбыз жамаатташуу маселесине зор көңүл бурууда. Бирок сабаты тайыз орто зар кызматтагы чиновниктер аны түшүнө бербегени реформанын аксашына алып келүүдө. Өлкөдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталган бийликтин схемасы калыптанган. Ал схема төмөнкүлөрдү камтыйт. Өкүлчүлүктүү органдар болгон айылдык, шаардык кеңештер, аткаруу органдары болгон айыл өкмөттөр, муниципалдык кызматтар жана мэриялар, жергиликтүү калк тарабынан түзүлүүчү аймактык башкаруу органдары, кварталдык жана үй комитеттери, кондоминиумдар, аксакалдар, соттору жана башка түзүмдөр. Акыркы административдик аймактык реформанын алкагында оркоюп чыккан мыйзам бузууларын ачыкка чыгарган орган жана анын башында турган жетекчи болбогондо мүмкүн коомчулук гана эмес, 30 жылдан бери бийлик түзүмүн калыптандырдык деген команда жергиликтүү коомдоштуктарды уюштуруу, алардагы өз алдынча башкаруу механизмдерин калыптандыруунун ордуна канча жылдан бери мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ортосундагы ыйгарым укуктардын ажырымын аныктай албай, мамлекет сунуштаган социалдык преференциялардан элин таш жалак калтырганында болуп жатканы бүгүнкү коррупция менен күрөштүн аренасынын өзгөргөнүн түшүндүрөт. 30 жылдан бери ар бир айылда, шаарда жергиликтүү коомдоштуктарды калыптандыруу, коомдоштуктардын ичинде өз алдынча уюшуу жана башкаруу тартибинин элдин өз аракети менен жаңы нукка чыкканы бул башкаруу тартибинин өзгөрүүсүнө байланыштуу экенинин далили. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу саясатынын натыйжалуулугунун өзөгү болгон жамаатташуунун жаңы формуласынын ишке киргени албетте бул жаңы багыттын чоң ийгилиги. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болгон айыл өкмөттөрүндө, муниципалдык түзүмдөрдө, шаардык мэрияларда жергиликтүү жамааттардан турган жергиликтүү коомдоштуктарды калыптандыруу иши турмушка ашырыла баштады. Жамаат ойгонуп, мыйзам бузууларды уга турган күч түзүлдү. Көзөмөл мамлекеттин колунда. Бул ат башында мен согуктан өмүр бою согук жасап, мына канча 30 жыл жашап атабыз. Жакшы. Кант шаардын кайсы башка эмелер жетишпейт. Бул кант шаары бул Европанын шаарларында өнүгүп келет. Россия айтып да, маленький Нью-Йорктур. Маленький Нью-Йорк? Эмне үчүн Нью-Йорк? Потому что бүт цивилизованный, баары таза. Баарың артың ошондой эл адам баары жакшы. Демек, мамлекеттик кызматка эл жер үчүн күйгөн, билимдүү, кесипкөй инсандарды тартуу маселеси турат. Мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын камсыз кылуу процесси жолго салына баштады. Ар бир тармакта. Өзгөчө мамлекеттик аткаруу кызматтарынын өкүлдөрүнө алардын статусу белгиленип, мындан ары өлкөнүн салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен маяна алып кызматта отурган жалданма кызматкерлерге алардын милдетин түшүндүрүүнүн радикалдуу аткарылышы мындан ары мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын камсыз кылаары бышыктыгынын далили. Мамлекеттик кызмат тутумуна келген адам эл үчүн,
өлкө үчүн деген принцип менен жашабай калганынын далили алардын эмгеги жок байлыкка маарып, абийири жок ыракатка баткан жашоосун ачыкка чыгарган кызматтын иши коомду ишендиргени мамлекеттик кызмат тутумун түп тамырынан бери жаңылоо, жаңыча мамиле алака тутумунун зарылчылыгына жол ачуу башталды. Бүгүнкү биздин репортажыбыздын темасын тандаганда административдик аймактык реформанын жүрүүсүнө дагы бир ирет кайрылганыбызга жол ачты. Акыркы социалдык тармактарды дүңгүрөткөн коррупция жоюлабы деген суроого коом жоопту өзү таап, топ болуп керектүү дарекке кайрыла баштаганы муз жылып мамлекеттин куржунун туура иштетүү багытында финансылык жана адам ресурстарын натыйжалуу башкарууга жана пайдаланууга жол ачылганын белгилеп, айыл өкмөттөрдөн тазалыкты, тартипти, элди сыйлоону, журттун камын көрүүнү, жергиликтүү экономиканы чыңдоо жана инвестиция тартуунун үлгүсүн тартуу негизги көрсөткүч катары талап берчү аспапка айланганы болду. Талдоочулар мындан мурда белгилегендей, буга чейин реформа жүргүзүүгө көп аракеттер көрүлгөнү менен аны эч кандай күч алдыга жылдыра албай, баланс түзүү өз максатына жетпегени, дагы эле жерлердеги коррупцияга байланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн 30 жылдан бери жашырып келинген ири кадамдарынын ачыкка чыгарылышы коомдо болуп көрүлбөгөндөй резонанс жаратканын айта кетпесе болбостур. 2-9 гектар боюнча Александровка айылында абдан көп чатакта болуп келген, эң биринчи келгенде дагы ошо Кубеза деген Дунган улутундагы тургун ээлеп мыйзамсыз сатып ийди, Мейсан деген Дунганга деген сөз кетти эле. Ошону менен эле ошонун тегерегинде чуу басылбай, акыркы жогорку соттун өкүмү менен апрель айында акыркы соттун чечими чыккан. Бул боюнча мамлекетке Александровка айылында 2 гектар 90 соттук жер бул менчикке берилип кеткен экен мурда. Анан ал жерде менчикте тургандыгы үчүн ошол ээси ал дагы колдон колго өтүп кеткен. Анан бүгүнкү күндө эмне үчүн ошо соттун чечими соттун чечиминин негизинде дегенге карабай туруп ошондой мыйзамсыз нерсе болуп аткан. Эмне үчүн Москва районунун прокуратурасы менен Москва районунун соту ал ишендик кылып туура чечимге келген эмес? Жок, ал эми бул соттун чечимдерин билбейм, бирок бүгүнкү күндө ал 2-9 мамлекеттин балансына өткөрүлдү. Ал ошол мыйзамсыз менчиктеп алып мамлекетке кайтарылды. Кайтарылып алды. Бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө кайтарып алдык. Бирок ошол баягы трансформация боло турган жер болуп турат учурда, анткени ал мыйзам өткөнгө чейин ошол жерде иштеп аткан менчик ээлери, мыйзамсыз менчик ээлери ошол жерге баягы эс алуу зонасын куруп атат деген сөз кетип атат да. Ал жерде өзүңүз дагы көрсөңүз керек, ал жерде негизинен мындай саздак жер. Анан бул жерде эч кандай азык түлүк мурдагы жайыт жерлерде азыр ошол саздак болуп жанагы жайыт кылып деле пайдаланууга мүмкүн болбой калган. Бирок ошондой болсо дагы мамлекеттик биз менчикке өткөрүп алдык. Тийиштүү кызматкерлер, то есть тийиштүү кызматтар жогорку органдарга кайрылып, штрафтарын дагы төлөштү. Бүгүнкү күндө эми аны ошол эс алуу жай боюнча бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, инвестиция тартуу, жумуш орун менен камсыз кылуу бул биздин милдет деп айтсак болот. Ошол жерде эми трансформация кылып, конкурстун негизинде эс алуучу, жакшы эс алуучу жай кылабыз деп атабыз. Себеби ал жерде жок дегенде 20-30 киши жумуш орун менен ошондой эле салык төлөй турган бир эс алуучу, элдерге шарт түзө турган жай болот деген ишеничтебиз. Аны эми жанагы конкурста комиссиянын чечиминин негизинде аны көрөбүз. Өз билемдик менен басып алып туруп, басмачылык менен өзүнө каратып алган жер экен. Мыйзам нугунда туура чечилет деген ой бар. Мыйзамды бузуу өзүнө ушундай бир ыйгарым укуктуу нерсе дегендей өзүнө менчиктеп алган жарандар үчүн бул абдан начар нерсе болсо керек. Анткени мыйзам деген мыйзам,
мыйзамдын астында президентибиз болобу, калганы болобу баарыбыз бирдейбиз. Анан өз билемдикти жасап коюш бул деле чеклик нерсе го. Мындайдын баарын тең колдой берсек, Кыргызстанда жер да калбайт. Мыйзамдуулугу жоголуп атпайбы? Негизи мыйзам алкагында иш алып барышыбыз керек. Мындан аркы Тартипке баш ийиш керек. Мамлекеттин тартибине баш ийиш керек. Буга чейин иштелбей келген, эми буюрса мыйзам түрүндө баарын ордуна келтиребиз го деген. Кыргызстандын халкынын 65% жашаган аймактарыбыздын ички көйгөйлөрү чечилбей, учурда президенттин чечими жана коррупцияны жоюучу күч мамлекеттин улуттук коопсуздугун сактаган органдын катышуусунда элдин социалдык жана экономикалык өнүгүүсү оңолуу жолуна түшкөнү бул бүгүнкү күндүн аргументи. Бардык багыттарда, айрыкча социалдык көйгөйдү чечүү тармагында ар тараптуу мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Органдарда иштегендер, айыл өкмөттөн, акимчиликтен, губернаторларда иштеген кызматкерлер, ошол жетекчилери, ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл, 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Көп жылдар бою айыл чарба секторунда жасалган туура эмес аракеттердин натыйжасында өлкөнүн айыл чарбасында 400 миңден ашык майда чарбалар пайда болгон. Биздин камерабыз сунуштаган тасмада Москва районунун Миң Булак айыл өкмөтүндөгү мамлекеттик фондунун жерлеринин деградацияга кабылганы боюнча репортаждан бир шилтем. Суу жеп, талкаланууга дуушар болгон жерлер Чүй облусу, Москва району, учурда Миң Булак айыл өкмөтүнө караштуу Садовый айылынын талаалары, контурга бөлүнгөн чектер. Бул жерде 219 гектар жер катталган. 30 жылдан бери ижарачылардын аты өзгөрүлө элек. Атасынан калган мурастай айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерин пайдалануунун натыйжасыздыгынын, жергиликтүү бийликтин алешимдигинин, кайдыгерлигинин алсыздыгынын фактору. Жердин реабилитацияда молдор түзөөсү аткарылып атабы же баягыдай эле колдонуп атышабы? Бул боюнча жалпы тийиштүү мамлекеттик органдар бар. Бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, жер биз жалпы координация бизде, бирок жер бул ошол жергиликтүү өзү башкаруу органдарына тиешелүү, алар гана жерди бергенге, кайтарып алганга укуктуу. Бирок бул жерде официалдуу расмий орган катары сиздин колуңузда. Жалпы көзөмөл да бизде. Бирок булар баардыгы ошол бизге чейин берилип кеткен жерлер, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө тийиштүү органдар менен чогуу кайтарып алуу иштери жүрүп жатат. Москва районунда УКМК тарабынан мамлекеттин менчигине 822 гектар жемкорлор алешимдик менен колдонуп келген жерлердин кайтарылып берилгени учурда социалдык тармактын негизги маалыматы болгону коррупцияга каршы күрөш жаңы айдынга чыкканын далили. Мындан 1 жыл мурун атайын репортаж программасы Москва районунун Миң Булак айыл өкмөтүнө караштуу Садовый айылындагы 219 гектар алешимдик менен колдонулган мамлекеттик фондунун жерлеринин пайдалануусунун натыйжасыздыгын ачыктаган кадрлар. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын 17 декабрында кабыл алган номеру 309 токтому айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга багышталган. Бул токтом эмне үчүн зарыл деген суроону өкмөт өзү коюп, өзү жооп берет. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу, айыл чарбасын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын андан ары өнүктүрүү, айыл чарба продукциясынын чийки заттын жана азык түлүк рыногун жөнгө салуу, агроөнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын жогорулатуу, айыл чарба секторун стимулдаштыруу болуп саналат деген максат койгон. Өкмөттүн 2021 жылкы жер иштетүү тармагына ыкчам реформа киргизгени мезгил талабына жараша болгон. 2022 жылы
Айыл чарбасынын экс министри чагылдырган маалыматка таянсак, өлкөдө 96 үрөөн чарбасы катталып, алардын 50% коюлган талапка туура келбегени түзөт. Аты бар, заты келишпеген үрөөн чарбаларынын ичинде иш жылдытарлык заманбап продукция чыгарганын жоктугу өлкөдө 30 жылдан бери айтылып келген кооператив чарбаларынын өнүгүүсү кагаз бетинде калганы албетте атайын кызматты түшөлтпөй койбойт. Анткени үрөөн чарбалары заманбап технологияларды колдонуп, техникасы, өз кампасы болуусу шарт. Анан дагы билимдүү технолог кызматтын ишин көзөмөлдөп туруусу каралышы керек. Мамлекет тарабынан дыйкандарга зор преференциялар көрсөтүлүп жатса дагы жарытылуу жылыш көрүнбөйт. Дыйкандарга колдоо көрсөтүү максатында айыл чарба салыгы алынып салынган. Бирок айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин көзөмөлү толук талапка жараша ишке ашырылуусу шарт. Биздин ишибиз туура маалыматты учур талабына жараша чыгарып туруу. Ошондуктан учур талабына жараша иштин чечилүүсүн күтөбүз. Ишене турган күч бар, натыйжасы болот деген ишенимде бүгүнкү репортажыбыздын соңуна чыктык. Кийинки санда жолугушканга чейин.